Кыргызстанда 6-апрелден 12-апрелине чейин өтүп жаткан чоңдор арасында күрөш боюнча Азия чемпионаты жогорку деңгээлде уюштурулуп, чет элдик коноктордун жакшы баасына ээ болууда. Мелдешке Азиянын 28 өлкөсүнөн спортчулар жана расмий өкүлдөрү келип, уюштуруу иштерине жогорку баа беришүүдө. Аты Рият Хасан, генеральный секретарь Палестина өлкөсүнөн келди. I'm really honored to be in Kyrgyzstan, and thank you for the President of Kyrgyzstan Wrestling Federation and the General Secretary General and all the administration team for their group. Biz Kırgızstan'a birinci yol gelgenimiz çok, 2-3 yol уже geldik de. Kırgızstan'a gelgenimiz için aябай сыймыктанып жатам. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын жалпы жамаатына, өзгөчө Эркин Тентишевка жана генеральный секретарына бардык ушул Wrestling федерацияга жардам берген баарына чоң рахмат. Силер биринчи жолу Азия өткөрүп жаткан жоксуңар. Бул көп жолу өтүп жатат. Аябай жакшы деңгээлде өткөрүп жатасыңар. Чоң рахмат. Коноктордун айтымында кыргыз элинин балбандарга болгон өзгөчө колдоосу жана күйөрмандыгы таң калтырууда. Азия чемпионатынын жогорку деңгээлде өтүшүнө мамлекет тарабынан дагы чоң көңүл бурулуп жатканын билдирген Эркин Тентишев чемпионатка келген коноктор үчүн бардык шарттар түзүлгөнүн айтып, өлкө башчы Садыр Жапаров тарабынан чоң колдоо болуп жатканын билдирди. Эми бул бир четинен жакшы көрүлгө болуп калды. Азия чемпионатынын конгресси өттү да. Ошо конгресс өтүп 26 өлкөдөн баягы өкүлдөрү келишип, президенттери, генсектери ошол себептен чет элдик мамлекеттен келген күйөрмандар көп, абдан көп болду чындыгына. Алар эми баягы келип алып туруп бир четинен көбү ыраазычылыгын айтып атышат. Бүгүнкү күндө мындай өткөн Азия чемпионатын көргөн эмеспиз деп. Абдан мындай өйдөнкү жогорку деңгээлде өтүп атат. Эң биринчиден бул себеби ушуреки биздин жаштык арена. Биздин урматтуу Садыр Нуркожоевичтин жөбөлгөсү менен ушурекени куруп бергендигинен биздин аброюбуз, Кыргызстандын аброю чет элдик баягы адамдарга дагы баарына абдан мындай кандай десем бийик деңгээлде өтүп атканы ушуреке жаштык аренанын эсебинен болду. Ошондуктан баягы дагы бир жолу ушундан пайдаланып биздин урматтуу президентибизге Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык беребиз. Жалпы спорт жамаатынын атынан. Ошондой эле Япониядан келген адаттуу балбан кыз Анака Одзаки мелдеш өтүп жаткан жаштык аренада спорт комплексиндеги шарттарга жогорку баа берип, кыргыз элине ыраазычылык билдирди. My name is Nanoka Ozaki. I'm from Japan. And Nanoka Ozaki, welcome to Kyrgyzstan. Thank you and so much. how you feel in Kyrgyzstan? How is the Asian Championships going? Yes. Kyrgyzstan people is very, very kind and every time cheered for me. Thank you so much and I love Kyrgyzstan people. Yes. Мен Кыргызстандын күйөрмандарын баарын жакшы көрөм. Мен Кыргызстанды сүйөм. Бул жакта мен аябай көптөгөн күйөрмандарым бар. Ар дайым мени колдоп турат. This stadium audience is very many people and me I'm so excited, more excited, and everyone More motivated. Yes, I'm so happy and yes I'm happy. Бул стадион аренада аябай чоң экен. Баары бизди колдоп кыйкырып, ушинтип колдоо көргөзгөнү биз үчүн аябай дем күч берди. Чоң рахмат. Ал эми кыз келиндер арасында күрөштө 3-чү орунду камсыз кылган Нурзат Нуртаева дагы федерацияга ыраазычылыгын билдирди. Анын айтымында спортчулар үчүн бардык шарттар түзүлүп, витаминдерине чейин камсыздалып берилген. Негизинен бардык эле спортчулар ошо өз үстүнө эл үстү болуп аткандыктан татыктуу күрөш көрсөтөйүн деп аракет кылдык баарыбыз тең. Ушу жеңишке жеткендердин баарын куттуктайм. Ал эми жетпей, илинбей утулуп калгандарга кийинки жылга даярданганга айтам. Негизи биздин өз үстүнө эл үстү, жер үстү болуп аткандан бир чети бизге аябай чоң мотивация болот. Элибизди уят кылбайлы ушунча эл колдоп атат деп колдон келген аракетти кылдык.
ден соолукта жана даярдыкта бир аз кыйынчылыктар болуп калды. Алтынга аракет кылгам, бирок азыркыга дагы Кудайга шүгүр, 3-гө да. Бул чемпионат Азияга бизге даярдык үчүн колдон келинген бардык жактан колдоолор болду десек болот. Витамин жагынан дагы биз мындайча айтканда 100% жакшы сбордорду өтүп, жакшы даярдыкта өтүп келдик. Биздин өлкө башчыбыз Садыр Жапаров жана биздин федерациянын президенти Эркин Тентешевичке жалпы спортчулардын атынан терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле 65 кг салмактагы кыз-келиндер арасында күрөштө Гүлнура Таштанбекова өзбекстандык атаандашын жеңип, жеңишин кубанычы менен бөлүштү. Ооба, бизге залдар салып берген, условия түзүп берген. Эмне керек болсо ошону баарын беришкен, форма беришти, витамин, аябай жакшы колдоо көрсөттү бизге федерация. Башында аябай чоң ответственность болду, бир аз кичине ичим ысып, мындай Кыргызстанда канча да өзүбүздүн жерде өткөнгө, мындай кыргыз элинин күйөрмандарын колдоп атканын көрүп, дух алдым, өзүмө уверенность алдым. Өлкө башчысы Садыр Жапаровго, Эркин Тентешевичке терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Колдооңуздарга чоң рахмат.